Ырчы Анжелика ыктыярчы катары президентке жолукканы, кайрымдуулук, саясат, жаңы алган үйү жана башка темада Супер ТВга маек курду. Алгач ал өлкө башчы менен болгон 3 сааттык жолугушуу ойдогудай өткөнүн, анда кандай маселелер көтөрүлгөнүнө токтолду. Биз өз көзүбүз менен көргөн нерселерибизди айтып бердик. Жолугушууда дарыгерлердин туура эмес иш алып баруусу, тагыраагы ыктыярчылар тарабынан берилген маскаларды жана башка каражаттарды кампага катып койгондор тууралуу кеп козголду. Бул маселе дароо чечилерин өлкө башчы билдирди. Жолугушууга баргандар атабызга даттангандай эле баарын ачык айттык. Бийликке карата сындар айтылды. Мен ойлогом, бизди бул жакта чектеп коет деп. Бирок тескерисинче президент туура кабыл алып, мага көп нерсени айтышыңар керек. Балким мен көп нерсени билбей калып жатамын деди. Мен жолугушууда обсервацияда ооруканада канча адам жатканы, алар кимдер экени, бош орундар тууралуу тизме короодо болсун деген сунушту айттым. Анткени жол тандабастар менен келгендер ооруканага кирип, карапайым адамдар сыртта калып жатат деген видеолорду көрүп жаттым дейт ал. Анжелика айым пандемия шартында ыктыярчы болуусуна ырчы Мирбек Атабековдун социалдык тармактагы билдирүүсү себеп болгонун айтат. Карантин болуп үйдө отуруп калдык. Мирбек Атабеков кычкылтек концентраторун алып берели деп өзү бир жабдыкка акча бөлгөнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып чыкты. Анан мен дагы бирди алып беришим керек. Ар бирибиз бирден алып берсек бейтаптардан өмүрүн сактап калабыз дедим. Жарнама менен иштешкен өнөктөштөрүмдөн гонорар келип түшкөн. Ошол акчанын баарын жабдык алууга котордум. Ал суммага 5 кычкылтек концентратору келет. Андан тышкары менин тааныштарым, эжекелерим дагы жабдык алып берүүгө алып беришти. Андан кийин эл сом капчыгымды ачып, каражат топтой баштадым. Садака кылгандардын көбү чалышып, чын эле сиздин эл сомбу деп сурап жатышты. Жалпысынан 5 миллион сомго медициналык жабдыктарды жана дары-дармектерди алып элге тараттык. Булак соңку кабар. Ырчылар Алмаз Шаадаев менен Кызсай Калкабылова сүйүү мамилесин ачыкташты. Ырчы Кызсай Калкабылова социалдык жеке баракчасына ырчы Алмаз Шаадаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, жаным деген хэштег калтырган. Албетте бул билдирүү катталуучуларын табышмакка салып, айрымдары алардын ортосунда сүйүү мамилеси болушу мүмкүн десе, айрымдары жөн гана клип учурундагы сүрөт деп божомолдошууда. Булак Ринд KG.